мастерский турнирге айланып жатат. Талас обласында бокс боюнча эл аралык турнир өткөрүлүүдө. Мелдеш улуу ата мекендик согуштун катышуучусу даңк орденинин ээси Молдон Мураталиевдин жаркын элесине арналды. Турнирди өткөрүүнүн башкы демилгечиси Марат Мураталиевдин айтымында, быйыл бул мелдеш 13-чү жолу уюштурулууда. Анан дагы быйыл өзгөчө болуп, уткандар мастер спорт намына ээ болорун билдирди. Ушулардын колдоосу менен Айбек мырзанын мастерский турнир болуп атат да, Кудай буйруса берди азыр уткан балдардын баары мастер спорта деген намга ээ болушат. Бул чоң эмгек спортсмендердин арасында. Бул Кыргызстандын тарыхында, анан Таластын тарыхында биринчи жолу болуп атат. 17-18 жаш өспүрүмдөр арасындагы мастерский турнир. Ошонун ичинде биздин Талас областында да эң биринчи жолу тарыхта болуп атат да мындай турнир. Буга биз таластыктар кубансак болот. Мен ойлойм, келечекте азыр биздин урматтуу губернаторубуз, урматтуу депутаттарыбыз Айбек мырза айтып кетти. Таластанда бир олимпийский чемпион чыгат деген терең ой, ишеничтер бар. Ар дайым ынтымакта, биримдикте ушу Таласта бир эле бокс эмес, кайсы гана олимпийский вид спорта болбосун, ошонун баарын биздин урматтуу губернаторубуз колдоп, чемпиондор чыгара берейик ар дайым. Мелдеш Талас шаарындагы Газпром спорт комплексинде өтүүдө. Эл аралык турнирге өлкө аймагынан коңшу мамлекеттерден 17-18 жаштагы өспүрүмдөр катышты. Турнирди жогорку деңгээлде өткөрүүгө Эрмат Жумаев башында турган облус бийлиги да чоң колдоо көрсөттү. Буюрса, мен ойлойм, келечекте бул турнир эл аралык деңгээлде дагы да болсо чоңоюп өсүп, бүгүн 5 мамлекеттен коноктор келип, спортсмендер келип күч сынашып аткан болсо, келечекте буюрса 50-100 мамлекеттен келип ушул жерде бир чоң дүйнөсүн дүңгүрөткөн турнирлердин бирине айланат деген тилектемин. Урматтуу спортсмендер бардыңарга травмасыз, жакшы тажрыйба алып, ушул жерден бир өзгөргө пайдалуу нерсе алып кетишиңерге тилектешмин. Молдон Мураталиевдин жаркын элесине арналган турнирге жер үй кенен иштеткен Альянс Алтын компаниясы колдоо көрсөтүп, демөөрчүлүк кылды. Бардыңыздарды бүгүнкү турнирдин ачылышы менен Альянс Алтын компаниясынын жетекчилигинин атынан куттуктайбыз. Бүгүнкү эл аралык турнирге Альянс Алтын компаниясы тарабынан атайын акча каражаты бөлүнгөн. Бүгүнкү мелдеште күчтүүлөр жеңсин, бизге ушундай улуу жеңишти алып келген ата мекендин согуштун ардагерлери, чоң аталарга ар дайым тазим болсун. Турнирдин ачылышында жогорку кеңештин депутаттары да сөз сүйлөп, мушкерлерге ийгилик каалашты. Ошондой эле мелдешти уюштурууга салым кошкондорго жана бокс боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль утуп келген таластык мушкер Тыныстан Албаевке сыйлык тапшырылды. Аталган турнир 12 ноябрда жыйынтыкталат. Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы облуста өтө турган спорттун бардык түрлөрүнө демөөрчү болуп келүүдө. Эрмат Жумаевичтин аты.